Эми пайгамбарыбыздын үнү кандай эле? Аллаху акбар. Үнү уккулуктуу, жагымдуу. Тартылып атабы? Үнү уккулуктуу, жагымдуу, өтө таасирлүү, өтө рахаттуу эле да пайгамбарыбыздын үнүчү. Кана саутун наби саллаллаху алейхи ва саллям ала гаяти минал хусн. Өтө чырайлуу эле пайгамбарыбыздын үнү. Алла субханаху ва таала ушундай үн берген эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга. Өзү башкаларга угузганда кыйкырбай, өкүрбөй, бакырбай эле, узактагыларга угузуп коет эле да, мынтип эле сүйлөпчү. Коштошуу ажылыгында микрофон жок эле, мындайларчы. 124 миң сахабага эң акырында турган менен эң алдыңкысы бирдей уккан да. Азы көп 100 миңден ашык сахаба. 120 миңден ашык деп айтылат, 124 миңден ашык деп айтылат. Кандай болгон чакта дагы 100 миңден ушундай сахабаларга коштошуу ажылыгында бардыгына уккулуктуу, жанында угуп тургандай угат эле. Алла Тааланын ушундай кудурет берген эле пайгамбарыбызга. Үнүн жеткирүүгө мына. Узактагыларга жетет эле, узак жайдагыларга, кең жайлардагыла бардыгына жетчү пайгамбарыбыздын үнү. Башка үнү жетпегенге. Тирмизиде риваят бар. Анас разияллаху анху айтат: "Ма баасаллаху набиян илля хуснал вajh, хуснал саут, ва кана набиюкум ахсанахум вajhan ва ахсанахум саутан." Тирмизи шарифте келет. Анас разияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Таала мындай: бир дагы пайгамбарды Алла Таала жиберген жок дейт, бирок эң чырайлуу, жүзү чырайлуу, үнү кооз кылып жиберген экен бардык пайгамбарларды. Жүзү чырайлуу, үнү кооз. Андан кийин айтып атат: "Ва кана набиюкум", эми силердин пайгамбарыңар болсочу, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ахсанахум вajhan, ошолордун баарынын сулуусу жана ва ахсанахум саутан, баарынан дагы үнү уккулуктуу, ушундай кооз болчу. Адам укса рахаттана турган. Аллаху акбар. Эми бул жердеги жүзү эң чырайлуу пайгамбарлардын дагы бардыгына Алла чырай берген. Алардан да биздин пайгамбарыбыз эң чырайлуу деп хадис келет да. Бул Миражга чыкканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Юсуф пайгамбарды көрүп атпайбы? Ошол жерде фаида хуа Юсуф код утия шатрул хусн. Чырайдын жарымы берилген экен деп айтканда. Ошону кээ бирлер айтат, адам заттын чырайынын жарымы Юсуф пайгамбарга берилип, жарымы бүткүл адам затка бөлүнгөн депчи. Мына хадиске анда кандай кылабыз? Силердин пайгамбарыңар эң чырайлуу деп атса, ал Миражда көргөн Юсуф пайгамбардын чырайы бүт чырайдын жарымы деген Мухаммад алейхиссаламдын чырайынын жарымы. О пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чырайынын жарымы. Ошон үчүн айтканда, Айша энебиз айтканда, Юсуф пайгамбардын чырайын көргөндө мисирлик ошо аялдар чырайына мас болуп, өздөрүн унутуп калып, ал бычак менен мөмө жемиш туурап аткан бычактары менен колдорун кесишкен да. Куранда аят бул. Колдорун кесишкен да. Эсинен чыгып калган да. Айша энебиз айтат, ошол аялдар менин сүйкүмдү көргөндө жүрөктөрүнө бычак тартышмаган дейт. Мени Хабибимди көргөндө дейт, жүрөктөрүнө бычак тартышмаган дейт. Мени кандай болсо дагы Сахih Бухариде, Сахih Муслимде келет Бара ибн Азиб радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куптан намазын окуган экен. Ваттини ва зайтун сүрөнү. Андай үн уккан эмесмин дейт. Андай чырайлуу, андай кооз үн уккан эмесмин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Куранды окуганда Аллаху акбар. Албетте пайгамбарыбызга түшүп атса, Алла Таала ушундай жаратып атса, ушундай чырай берип атса, кооз, таасирлүү, Алла бардык жагынан.
Пайгамбарыбыздын үнү башкалардын үнү жетпеген жерге жетет эле. Бара ибн Азиб айтат, пайгамбарыбыз бизге хутба айтты, мечитте. Анан үйдө жаш кыздар бар го, баягы хижапчандар. Ошолорго чейин үнү жетет эле дейт. Үйдө тияктуу үйдө отургандар эле. Мынандай Алла Таала ушундай кудурет берген эле. Абдурахман ибн Муаз Тайми айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Минада коштошуу ажылыгында бизге хутба айтты. Улактарыбыз жөнүнө ачылды. Ушундай уга турган болду. Субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзү баарына жетти. Айша энебиз айтат, бир жолу пайгамбарыбыз жума күнү минбарга отурду. Факала линнас, адамдарга айтты. Ижлису, отургула деди. Фасамиаху Абдулла ибн Раваха ва хува фи Бани Ган фажаласа маканаху. Пайгамбарыбыз мечитте минбарда отуруп айтып атат. Отургула деп мечиттегилерге. Bunun ünün Banıganım deydi. Kança uzakta bir uğruda Abdullah ibn Ravaha o şerde giretkan eken, o şerde uğup, o şerde otura kalıptır. Buna meçittegilerge aytkança oturgula depçi. Bирок sahabalar ушунчалык пайгамбарыбызга адеп кылат эле, ушунчалык мухаббат кылат эле, кайерден укпасын, о жерде отура калат эле да. Умму Hani энебиз айтат, Ибн Мажада риваят келет. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraatın Kaaba'da tün ortasında okuğanın men o üyümde kravatın üstünde oturup uğatlem deydi. Mınандай Peygamberimizin ünün Allah subhanahu wa ta'ala jetkirip başkanın ünü jetpegenge jetkiret ele da.